Мен кызыма бергирбейм бул нерсени. Мен кызым дагы мектепке барганда айтып келди, ата мен ушундай кылып туруп кели дегенде мен айттым, кызым ал нерсеге сен такыр эмне кылбаган, макул болбогон. Кокустан сени биз азыр сайып кое берелик, эми атаңа түшүндүрүп коебуз деген болсо да көнбөгүн деп мен эмне кылдым, кызыма түшүндүрдүм. Менин кызым быйылкы как раз ошол 8 класска барат. 8 класстагы 7-8 класстагы кыздарды эмне кылып атыптыр. Булар эмне жүргүзүп атыптыр. Ошондуктан, адис катары айтсаңыз, канчалык муну кооптонгонго болот, канчалык ишенгенге болот? Муну деген жанагы сайылып жатканга чейин ар бир ата эне ошол Гардасилдин курамында эмне бар экенин кызыгыш керек да. Гардасил деген препаратты интернетке кирип эле ошол жердеги курамын таанышып чыксын. Дагы ошол жатын моюнчанын рагына каршы экинчи вакцина бул Cervarix деп айтылат. Анын коммерциялык аты башкача да. Анан эми ар бир адам ойлонуш керек, менин кызыма эмне сайылып жатат, курамында эмне бар. Буга чейин өтүп түшүндүрүп кеттим. Мисалы, бул биологиялык препараттарга кирет. Жанагы жаныбарлардын ар кандай нерселери болушу мүмкүн дегендей да. Эми ошол эле мен расмий булактардан ачып көргөндө ал жерде айтылып жатат, алюминий бар деген. Алюминий бул темир да, темирдин жезин бир түрү болобу? Түстүү металлдардын бир түрү. Түстүү металлдардын бир түрү. Анан алюминий мисалы адистер бардык айтат. Алюминийден болгон кастрюляны иштетпегиле дейт. Караңыз. Анткени алюминий бул нейротоксичный металл. Именно миянын клеткаларын ууландыра турган. Ошончолук коркунучтуу, Ошолчолук коркунучтуу. Анан алюминийдин өзгөчөлүгү, мисалы биздин мээбиз, мозг, кан менен ортосунда өзүнүн тосмосу бар. Аны орусча гематоэнцефалический барьер деп айтылат да. Эми ошол алюминий бул Гардасилге кирет да. Ал эч кандай тоскоолчулук көрбөй, ошол гематоэнцефалический барьерден өтө алат. Гематоэнцефалический барьерден көп заттар өтө албайт. Бир эле алюминийде мүмкүнчүлүгү бар аны тешип өткөнгө. Алюминийдин өтө мындай жеңилдиги бар да. Ошол нерсе Гардасилге кирет. Айтып кеткенде бул нейротоксин. Буга далилдер толтура. Ким кызыкса бере аламын. Дагы экинчи курамы полисорбат 80 деп аталат. Полисорбат 80 деген мисалы ар бир адам кремдерди колдонот, шампундарды колдонот, самындарды жана башка майларды денесине сүйкөйт. Ошолордун ичинде дагы полисорбат кирет да. Полисорбат 80 деген нерсе бул мисалы аралашпай турган нерселерди аралашууга жардам берген зат, шарт түзгөн зат да. Орусча бул айтылат, он уменьшает поверхностное натяжение. То есть алардын жанагы тышындагы болгон барьерди, тоскуч чел кабыктарды ал эмне кылып турат экен да, бекемдеп турган. Жумшар бекем болуп ар бир мисалы заттын өзүнүн чектери бар да. Эми ал бир суюктук экинчи суюкка аралашуусу биз билебиз, мисалы кээ бирки заттар таптакыр эрибейт, туурабы? Бул эрибей турган нерселерди эрите турган нерсе да. Ошол үчүн полисорбат 80 вакциналарга көп вакциналардын ичинде курамында болот. Анан ошол эле ачык булактарга кайрылганда полисорбат 80 бул дагы өтө зыяндуу, кооптуу зат. Вакциналарга сымаптын дагы кайсы бир бөлүгү кошулат дейт. Азыркы Гардасил менен сиз айтып аткан экинчи түрүнө дагы кошулабы, жокпу? Сөзсүз түрдө бар, Сөзсүз түрдө бар.
ар бир ата эне ошол кызына алардан мурун кана көрсөчү эмнени мага кызыма берип жатасың, же күмөн санагандар. Күмөн санабагандар деле ата энелер ошончолук бул сактайт менин кызым деген ишенген адамдар, ишенген ата энелер дагы жөн эле карап көрсүн. Бул биз муздак сууну ичкенден коркобуз, туурабы? Анан денебизге киргизген нерсенин Жок, муздак суудан дагы баягы кээ бир учурда келип туруп, алманы жуубай бере калсаң, асман түшүп кеткендей корккондор бар го. Алманы эле жуубай берип койсоң. А бирок сиз айткандай моундай болгон заттарды түр эле денесинде отургузуп коюу, аны менен чогуу жашатып коюу, бул канчалык кооптонгонго жана канчалык шектенгенге же ишенгенге жоо экен да бул. Алла ыраазы болсун. Үчүнчү дагы бир кооптуу нерсе бар. Бул жерде ошол вирустун белогу, рекомбинантный белогу бар деп айтылат да. Рекомбинантный деген нерсе бул генный инженериянын ыкмасында чыккан бир белок. Таптакыр мисалы жаратылышта кезикпеген. Анын түбү жок нерсе. Синтез. Эми көбүнчө ал компьютердик моделированиянын негизинде жасалат. Мындай генный инженериянын продукту да чыккан нерсе. Элге түшүнүү болуш үчүн ГМО зат. Ушул Гардасилде ГМО дрожжевой белок бар. Мынакей биз ГМО тамакты жегибиз келбейт. Аны элестеткиле бул адамдын канына кирсе кандай болот? Гүлнар айым, айтсаңыз, ушул кайсыл өлкөлөрдө маалыматтарды мүмкүн эсиздир. Кайсыл өлкөлөр ушул вакцинаны буга бизге чейин алып келишти? Жана ошо жалпы дүйнө жүзүндөгү калган адамдардын саны канчага жетти бүгүн? Вакцинала өндүрүүчүлөр негизи бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдү мындай айтканда монополия кылып алышкан да. Анткени расмий медицина азыр мисалы ВОЗго кайсы мүчө өлкөлөр болсо, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мүчөлөрү болгон болсо, ошолордун бардыгына сунушталган вакцина да. Ошол үчүн ушул өлкөлөрдүн көбү алып калышты. Анан терс таасирин, зыяндуулугун биринчи өзү ошол Америка Кошмо Штаты деле жабыркап калган кыздары, алар тукумсуз болуп калгандары, анан ошол алган учур бир көп жылдар өтпөй эле майып болуп калгандары ачык бар. Ачык азыр көрсөтүлүп атат алар. Көрсөтүлүп жатат. Бирок муну биз түшүнүшүбүз керек. Мисалы расмий маалымат каражаттар алар чыгарбайт, себеп деген биз билишибиз керек, ал кимге таандык. Ал дагы мындай айтканда менчик адамдардына кирет да. Ошол үчүн биз билүү үчүн мен кайрылат элем, адамдар кызыгыш керек. Анан альтернативдүү маалыматтарды дагы, чындык көрсөткөн маалыматтарды окуп, анан иликтеш керек. Анан өзүнө жыйынтык чыгарганга мен ата энелерге ушул нерсени сунуш айтылыңыз. Урматтуу ата энелер, урматтуу өспүрүмдөр, албетте биздин бүгүнкү берип аткан берүүбүз бул кайсы бир адамды өзүнүн алып аткан багытынан токтотуп коюуну же кайсы бир нерсени бирөөгө таңуулаганды каалабайбыз. Болгону биз адис катары бир конокто алып келдик. Ал адис өзүнүн билген билими менен, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Ал эми тандоо сиздердин өзүңүздөрдө калат. Мына ошончолук кооптуу болгон, ошончолук коркунучтуу болгон, биз айтып аткан жуулбаган алмадан өзүбүздү абайласак, анда мына ошол бизге белгисиз болгон курамдан турган вакцинаны кызыбыздын денесине
отургузуп коюп, анан эртеңки күнү анын ден соолугун күтүү канчалык логика ылайык экендигине өзүңүз чечим чыгарасыз.